Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Taalam жардамы менен Ибн Кайым китебинин авторуна түшүндүрмө берип, Имам Бухаринин китебинде ушундай бапты ачкан. Момун мусулман адамдын өзү сезбестен амалынын күйүп кетиши деген, же амалынын жок болуп кетиши. Мисалы кээ бир күнөөлөр билет адам. Ошол мисалы сыйкырлыкка түшүп кетүү, капырчылыкка түшүп кетүү, ширкке түшүп кетүү, билгени бар, же өзү динден ыргып кетүү. Кээ бир күнөөлөр бар, адам өзү сезбей, билбей калат. Анан күнөөлөрдү толугу менен түшүрө турган абалдар бар, анан күнөөлөрдү бөлүк кылып түшүрө тургандар бар. Аны мисалдадык. Кээ бир учурда адам бирөөгө жакшылык кылып туруп, ошол жакшылыкты ал адамга милдет кыла турган болсо, эмне кылат? Кузганын жегиңе барабар. Жана ошондой эле сооптору, ошол кылган сооптору жок болуп кетет. Дагы бир сүрөтү бир амалды Аллах Таалам үчүн эмес, адамдарга таанымал болуш үчүн, же бир жакшылыкка, дүйнөнүн кызыкчылыгына жетип алыш үчүн, адамдарга угузуу көргөзүү максат болсо, анда да кылып аткан амалында эч кандай сооп болбойт. Негизинен эле сахабалар ушул нерседен коркушкан. Ширктин кичинекейинен, экижүздүүлүктүн кичинекейлеринен, чоң экижүздүүлүк бар, бул динден чыгып кететир. Ички дүйнөсү капырчылык, сырты мусулманчылык. Бул белгилүү, бул динден ыргыйт. Анан мунун бутактары бар, жана калп сүйлөп, кыянат кылган, убадасына турбаган, талаш тартышып кетсе, ажылдап, өзүн контролго ала албай, Кудай сактасын, беттен алган. Бул дагы экижүздүүлүктүн бутактары. Мусулман адам Аллах Таалам буйруктарын угуп, пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистерин угуп, анан жеке калганда, жалгыз калганда күнөөлөр жасай берсе, бул эмне экижүздүү деп. Экижүздүү биз эмне деп түшүнөбүз коомдо? Эки бети бар деген сөз да. Келгенде жылмайып жашынакай, тияк барганда сени жамандайт. Ушуну экижүздүү деп билебиз да. Анан сахабаларды ушул нерседен аябай коркушкан. Керек болсо бул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сураган. Аллахтын элчисинин алдында отурганда имандары өсүп, жакшы абалда, кээде үйлөрү өсүп барганда мындай абалда эмеспиз, бул экижүздүүлүктөн эмеспи дегенге чейин барышкан. Ибн Мулайка айтат, мен 30-тан ашык, 30га жакын сахабаларды жолуктум, көрдүм, бардыгы ушул экижүздүүлүктөн коркчу деп. Умар ибн Хаттаб корккондугунан керек болсо Хузайфа ибн Яманга келип турган. Келип, анда список болгон. Экижүздүү адамдардын тизмеси болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тизмелеткен. Себеби ачык капырчылыкта жүргөн адамдар болгон. Сахабаларга күлүп, мен да мусулман, мен да момун, мен да силер менен бирге жүрөм деп, баягы согушта олжолорду алыш үчүн, же өздөрүнүн бир дүйнөлүк кызыкчылыкта капырчылыгын жашырып, исламды, ыйманды калкан катары көргөзүп, мусулмандардын доорунда, ушул коомунда жашап жүрө берген. Анан ошолордун списогу болгон. Кимде? Хузайфа ибн Яман деген сахабада. Себеби ал пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сырларын жазуучу сахаба болгон. Сактоочу сахаба болгон. Айрым ушундай маселелерди ошол сахабага айтып турган пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мына ошону билгенде айрым сахабалар келип Хузайфа ибн Ямандан айтып, ошол списокто мен жокмунбу дегенге чейин барышкан. Анын башында Умар ибн Хаттаб. Ошондой бейиш менен сүйүнчүлөнгөн Хулафай Рошидиндердин экинчи падышасы момундардын амири келип сурап атат, элестетиңиздер. Себеби булар билген. Күнөө менен адам курuyт экен, күнөө менен адам экижүздүүлүккө түшүп кетет экен. Алла сактасын. Бул нерседен бизге белгилүү болот, кээде адам өздүнүн экижүздүү экенин билет, кээде адам билбейт. Кээде адам өзүнүн кайсы иши Аллах Таалам үчүн арналбаганын билет, кээде адам өзү билбейт. Кээде ширкке түшкөнүн билет, кээде билбейт. Кээде ушул амалын жок болуп кетерин билет, кээде билбейт. Мына ушул нерседе мусулман адам коркуш керек. Амалынын өзү сезбеген абалда куруп жок болуп кетишинен деп атат. وهذا مما يؤكد على المؤمن أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله عز وجل ومخبتات العمل كثيرا. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах, ошондуктан өтө зарыл нерсе, бекем нерсе, айтыла турган нерсе. Мусулман адам өзүнүн дининде үйрөнүш керек дейт. Себеби дегенде адамдын соопторун жоготуп кетүүчү
кадамдар көп жашоодо. Аны билбесе, тек гана баягы сооп кылуу менен эле чектелип калса, аны сактап калуу, аны кемитип салуучу нерселерден, жок кылып салуучу нерселерден адам билбесе, биянан сооп жасай берет, экинчи анан ал соопторду жок кылуучу кадамдарды жасай берет. Себеби билбейт да аны. Ошон үчүн маселе сооп кылып эле коюу эмес, соопту канткенде сактап калам. Соопту канткенде кыямат кайымга чейин Аллах Таала малына алып бара алам. Канткенде кыямат кайымда ошол сооп кыямат кайымда таразада сооптун таразасына түшө алат. Себеби ал жактан да жок болуп кетүү үчүн абалы бар. Кумга айланып. Актаруха ва адамга, мына ушул нерсенин жок кылуучу эң чоң бири, эң коркунучтун бири адам сезбеген. Бул кичинекей ширктер. Жана чоң ширк. Чоң ширк исламдан, имандан чыгарып салса, кичинекей ширк чыгарбайт, бирок амалдарын жок кылат. Ушул маселе. Мына ушул нерсени кээ бир адамдар билет, кээ бир адамдар билбейт. Ошон үчүн мусулман адам бул нерсени үйрөнүш керек. Жакшылап дыккат үйрөнүш керек. Ошол нерседен оолак болуш үчүн, сак болуш үчүн. Бирок айрыкча кичинекей ширк эмне? Түрү көп, аябай. Түрү көп. Ошон үчүн мусулман адам, момун адам коркуш керек, сак болуш керек бул нерседен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисин биринде эмне дейт? Ала ухбирукум бима хуа ахвафу алейкум инди минал масихид даджал. Эй сахабаларым, мен силерге Иса деп турам, Даджалдын фитнасы мусулмандарга эң чоң фитна билебиз. Мына ошонун азгырыгынан дагы чоң коркунучтуу нерсени силерге айтып берейинби деген. Айтыңыз деген. Ошондо эмне деген? Аширкул хафи деген. Жашырылган ширк деген. Кичинекей ширк деген. Адамдын жүрөгүндөгү, сөзүндөгү, амалындагы. Ал эми чоң ширктер белгилүү, бирок могу жашырылган ширк аябай көп туугандар. Аябай көп. Мына ушулар соопторду кымырып акырын жок кылуучу кадамдар. Жаңа айтпадык, жанагыдагы жашырылган кичинекей ширк. Мисалы бир сооп ишти туугандарыңыздын көзүндө берешен болуп көрүнүү, айкөл болуп көрүнүү, кайрымдуу адам деп көрүнүү, мисалы ушуну көздөп алса. Дагы бир жакшылыкты кылат, ошону менен коомдо атактуу, даңктуу болууну каалоо. Деп дагы бир сооп ишти кыласыз, ошонун артынан дүйнөлүк бир кызыкчылыкты көздөп, адамдардын алдында салмагым болсо экен, кадырым болсо экен деген нерсени илип кетип атасыз да. Максатыңыз сооп кылуу эмес, ушул дүйнөдөн бир насипти калуу. Мына ушул кичинекей ширк. Кайсыл амалды толук Аллах үчүн кылбаса эле адам бир бөлүгүн кайсы Аллахтан башка нерсеге арнап көздөсө, мына ошол ширкке түшөргөн болот. Себеби Аллах үчүн кылбай атат. Теңип атат, ошо соопко жетүүдө, Аллахтын ыраазылыгына жетүүдө дагы бир нерсени коштоп жатат, шерик кылып жатат. Ошого илип жатат. Дагы бир хадисинде пайгамбар алейхиссалату вассалам аширкул хафи ан якума ар-раджулу юсалли фаюзаййину салата деген. Кичинекей жашырылган ширк мусулман адам, момун адам. Бир адам намаз окуганда ошону кооздоп окугандыгы деген. Өзү жалгыз окуп алып кооздоп окусо гана жакшы. Лима яро мин надари раджулин. Жанындагы адамдын көргөнүн байкап калат дагы, узагыраак окуйт. Шашпай окуйт. Кыраатын келтирип окуйт. Жанында бир адамдар окуганда сонун окуйт. Жалгыз окуганда автомат окуйт. Бул яни аннаху юраи биан. Себеби бул амал менен көрүнгүзү келип атат. Адамдар аны жөндөн бир ой пикир болушун каалап атат. Адамдар аны макташын каалап атат. Ошондой эле ва аля садакатихи ва аля табарруат, садака берсе дагы, кайрымдуулук кылса дагы, ошону адамдар үчүн, адамдардын алдында сый урматка ээ болом десе, ошол кылган амалын кайра жок кыла берет. Лианнаху ма амиля ливажхиллах ва иннама амиля лиррия. Себеби ал Аллах Тааланын жүзү үчүн,
Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылган жок, ал рия үчүн, көргөзүү үчүн, угузуу үчүн кылды. Ва хада қалла ман яслам минху. Мындай нерседен саламаттыкта, амандыкта калгандар өтө сейрек, өтө аз дейт. Аширкул акбар ясламу минхул муъмин. Ал эми кичинекей ширктен момундар не кылат? Сак болот, белгилүү чоң ширктен. Лакин аширкал асгар қалла ман яслам минху. Ал эми кичинекей ширктен аз эле адамдар сак болот. Лианнаху хафи, себеби ал жашырынып турат. Ошол амалга билинип турат. А чоң ширк болсо түз эле барып, мисалы кабырга сыйынса, түз эле барып бир нерсени өзүнөн көрсө, айгабы, күнгө, отко, булакка, арбакка, башка нерседен ошодон жакшылык көрө, ошодон жамандык көрөм, ошол кудуреттүү деп арнап салуу да. Ал белгилүү, ага барбайт мусулман адам, момун адам. Бирок могу кичинекей ширк аябай жаман. Ошол бир эле учурда Аллах үчүн кыласың, экинчи эле учурда, ошол эле учурда ошонун бир 50% бул дүйнөдөгү бир нерсени көздөйсүң. Адамдардын оозу, көзү үчүн, жашоодогу бир жыргалчылык, кызыкчылык үчүн. Каман ятасаддак оямунну фи садакати. Бир адам туугандарына бир жакшылык кылат, бирок ошонун артынан эртең мен сүйлөгөндө сөзүм өтө турган болсун деген максатты коет. Анан ошол болбой калса эмне дейт? Эй, сен билесиңби? Ким элең сен? Мен сени мен адам кылдым эле го. Мен оңдодум эле го сени. Билесиңби, могу күндө мондой болуп жүргөндө мондай кылгам. Кадырыңды уnuттуңбу? Ит экесиң, адам эмес экесиң деп сүйлөгөнгө барышат. Бул эмне дейт? Бакара сүрөсүндө 264-аятта Алла Таала айтат: "Ла тубтилу садакатикум бил манни вал ада." Силер садакаңарды милдет кылуу менен, ошол адамдарга зыян жеткирүү менен жок кылбагыла деген. Сообун жок кылбагыла деген. Кээде адам милдет кылат, экинчиден зыян берет. Зыяны ошол сөз менен. Билесиңби сен деп. Аны мусулман адам, ихлас менен кылган адам кылган амалын унутуш керек. Болду. Сен Аллах Таалам үчүн кылдың. Ал адам өзгөрүп кетеби? Сага жакшылык кылабы, кылбай коебу, сени унутуп коебу? Сен караба ага. Сенин жакшылыгың турат Кудайдын алдында. Ушуну эстеш керек. Сен ал адам үчүн кылган жоксуң. Аллах Таалам үчүн кылдың. Аллах Таалам алдында бейиш үчүн кылдың. Тозоктон кутулайын деп, ыраазылыгына жетейин деп кылдың. Ал адам кандай болсо ошондой болсун. Ага көңүл бурба, мамиле күтпө. Сага рахмат айтышын дайыма жылмайып учурашып сүйлөшүп турушун эңсеп күтпө. Ю'тил факир ау саил ау мухтаж сумма ятаманна алейхи ау ю'зихи ятатавал алейхи ва яхтакиру. Бир кайырчыга, муктаж адамга же туугандарынан болсун кимге сураган адамга берет, анан ошого расчет алат дагы. Ошону жерип өзүнөн ылдый карап көрөт, же болбосо милдет кылат, же болбосо эртең күнү бир сөз айтканда сөзүмдү так аткарса экен деп ойлойт. Мына ошонун үстүнөн бийлик жүргүзгүсү келет, үстөмдүк кылгысы келет. Кудай сактасын, кээ бир адамдар бирөөгө жардам берип, ошонун үстүнөн аны башкарып алып, оңго десе оңго, солго десе солго, ушундай кылып, кулундай кылып алып жүргүсү келет. Анын максаты жардамдан ал адамга Аллах Тааламдын алдындагы сооп эмес, ошол адамдын кызыкчылыкта иштерин жашоодо бүтүрүп жүрүүчү бир инструмент катары, адам катары колдонгулубуз келет. Ва хада мин мубтилатил амал. Мындайдын түрү көп, бул сүрөттө болуп гана айтып атат. Бир сүрөтүн гана айтып атат. Мына ошондой жолдор менен адам өзүнүн сооп амалдарын курту берет. Намазда болсун, коздо, орозодо болсун. Сиз жалгыз калганда ошону кыласызбы өзү? Адам өзү сураш керек. Сен жалгыз калганда өзүң ушундай адамсыңбы? Же элдердин көзүнчө эле ошондой адаммынбы деп адам өзүнө өзү эсеп кылыш керек. Ау аямунна би амалихи алаллах ва юзакки нафсаху ва яра аннаху раджулун салих ва фахада айдан юбтил амал. Дагы кээде адам баласы амалы менен Аллах Тааламга да милдет кылган учурлар болот. Өзүн таза көрөт. Өзүн солих адам көрөт. Мисалдадык го, жана мен бейиш кирбесең ким кирет? Ушунча жыл жакшылыкта жүрүпбүз деген, жамандыкты көрбөдүк, жаман жолго баспадык. Кудайга шүгүр деп адам өзүн өзү мактап отуруп,
өзүн өзү бийик карап отуруп курутат амалым бар. Ислам менен, ыйманы менен, туура жолдо жүргөнү менен Аллах Тааламга милдет кылганга барабар. Кээде башына бир кыйынчылык келип калса, о Кудай, мен эмне жаздым сага? Жашнакай эле жүрдүм эле го. Керек болсо менин классташтарым намаз окубачы, мен намаз окуп жүргөндө. Алар арак ичип жүргөндө ичпечимин. Эмне мени кыйнадың? Ыйманда жакшылыкта эле жүрчүм эле го деп Кудайга милдет кылган учурлар болот адам. Кудай сактасын. وكذلك مما يبطل عمل أو يذهب بثواب لا يبطل وهو الظلم. إذا ظلمت في أموال الناس أو أعراضهم أو في أنفسهم فإنهم يقتصون يوم القيامة من أعمال الصالحة. Ошондой эле дагы амалдарды жок кылуучу угулбай калат абы, өчүрүп кайра кийгизем. Ошондой эле дагы амалдарды жок кылуучу кадамдардан, сообун жок кылуучу нерселерден адамдардын зулумдары да. Буга да аябай көңүл буруш керек туугандар. Адамдардын акчасын тартып алуу, аброюна, жеке адамдык касиетине шек келтирүү, ушак менен, жалган менен, доомат, ар кандай арттан сөздөр сүйлөө менен адам сооп да жаса берет, сообу деле жазылып кала берет. Ошол эле учурда жанагы адамдарга кылган зулуму да жазылып кала берет. Анан кыямат кайымга барганда таразага тартылат. Анан бир кимге зулум кылгасың, кимдин акчасын тартып алгасың, кимдин артынан сүйлөгөсүң, кимди ушактагасың, кимге кыянат кылгасың. Ошонун бардыгын сен эмне менен кутуласың? Соопторуң менен кутуласың. Кудай сактасын. Мына отуруп эле адам кыштын үйүндө, жылуу үйдө отуруп эле эки адам жолугуп алып, туугандарың ушактай бер. Тиги мындай, бул мындай, өткөндө той болду, анан кирип келсек мындай, анан эптеп дасторкон жасап коюптур, анан деп ушинтип сүйлөшүп атат го жеңил адамдар. Анан ушуну нормально кылып койсо болмок деп абысындары тигиси тойдун артасында ушакты тойдон келип алып шыбашат аябай бири-бирин. Бир жакшылыкка отурушат, эже сиңдилер, абысындар. Эртесин жеке-жеке дагы шыбашат бири-бирин. Кудай сактасын. Орозону да кармайт, намазды окушат. Анан бул жагынан күнөө да калбайт да. Сообу дагы кем калбайт, күнөөсү дагы кем калбайт. Күнөө дегенде ушактар, зулум. Анын жаман жери өзүң менен чектелсең гана истигфар кылып, тооба кылып, оңолуп кетип, ошо менен өзүң менен калат. Жаман жери зулум деген бул 1000 намаз окусаң да ал кечирилбейт. Истигфар кылсаң да, тооба кылсаң да кечирилбейт. Аны да бересиң барыбыр. Жана карызды эле, карызды алып адам жалгыз истигфар кылып тооба кылса, барып карызды кутуш керек да адамга. Ну, сөз ошондой эле карыздай болот. Болгондо бул дүйнөдө карызды сен акчаң менен болсо кутулуп кетесиң. Сөзүңдү акыретте сооп менен бересиң. Мына бул дагы бир адамдын соопторун жок кылуучу кадамдар. Адам фанта татап ва саваб ли гайрик. Эң өкүнүчтүүсү ушунча кыйналып сооптор жинайсың, анан өзүрүн жакшылыгын башкаларга бересиң. Себеби бул дүйнөдө тилиңди агыткасың. Гыйбат менен, ушак менен адамдар жеңил калган. Бул жеңил эле туугандар, жөн эле адамга жакпаган сөздү эки адам отуруп алып ал жокто сүйлөшүү. Ал сараң экен, мындай экен, түрү көп ан. Адамга жакпаган нерсени көзү жокто сүйлөө болду. Ошонун көлөмүндөй соопторун кетип атат санай берип. Эгер адамдар ушуну сообу кандай кемигенин көргөнүндө дейт, сөздөрүн контролдоп сүйлөмөк адамдар. Гыйба ва намима. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде не деген? Фаиннал хасада якулул хасанат кама таакулу нарул хатаб. Чындыгында көрө албастык соопторду ушундай жейт, кадимки от, жалындаган отундарды күйгүзгөндөй. Отунду жок кылгандай дейт. Автор бул жерде эмнеге көрө албастыкты алып келди? Себеби адам кээде көрө албагандыгынан дагы ушакка түшөт.
ошону артынан сүйлөйт ошол адам. Ичи тар болуп, көрө албагандыгынан дагы ушак кылып артынан сүйлөөнү, ал адамды жамандоону, ошентип болсо да өч алууну каалайт. Ал эми бул көрө албастык дагы эмне кылат экен? Жанагы отунду жок кылгандай адамдын соопторун жок кылат. Аллах Таалам берип койгон жакшылыкты сиз ошого ыраа көрбөй атасыз. Бул деген Аллахка сиз нааразы болуп атасыз. О Аллах, эмнеге берип койдуң бул адамга? Ал адамга мындайга татыктуу эмес эле го деп. Сен кайдан билесиң татыктуу эмес экенин? Фахада код юадди иля иртикабил мааси, кейде бул адамды күнөөгө салат, кейде Кудай сактасын соопторун жок кылууга алып барат. Акыры барып көрө албастын аягы куфрга чейин алып барат. Мына карап көрүңүздөр, яһудтар пайгамбар алейхиссалату вассаламга ыйман келтирбей коюшунун эң башкы себеби эмне болду? Көрө албастык болгон. Аллахтын элчисин билип турса дагы анда будан жыйынтык келип чыгат. Бул көрө албастык ушундай чоң оору экен. Кээде адам билип турса деле жакшылыкты көрө албастык ичине орноп калгандыктан ээрчибей коет. Сага пайда болуп жатса дагы. Көрдүңүздөр беле, ушундай адамдар бар. Ушундай ичи тарлыктан сага да жок, мага да жок деп жана жакшылыкты талкалап жок кылгандар бар. Ушундай көрө албастык ичине толот, ал жарылат. Өзүнө да эптеп жанагы адамдан адам колдонбош үчүн, пайдаланбаш үчүн ошону өзүнөн да жок кылууга аракет кылат. Мына Бакара сүрөсүндө 109 аятта яһудтарды айтып мындай дейт: "Вадда касиру мин ахлил китаби лау яруддунакум мин ба'ди иманикум куффарана." Китеп ээлеринен көбү дейт, силерди ыймандан кийин капыр болуп кетишиңерди аябай каалашат дейт. Аябай самашат дейт, эңсешет дейт. Эмнеге? Хасадан мин инди анфуси. Ошол өздөрүнүн ичиндеги силерге болгон көрө албастыктын айынан дейт. Мин ба'ди ма табайяна лахумул хак. Аларга ачык акыйкат ачыкталып турса дагы дейт. Ачык акыйкат, хидаяттын жолу ачыкталгандан кийин деле дейт. Көрө албастыктын айынан силердин да капыр болуп кетишиңерди каалайт дейт. Ушул эмнеге каалап атат? Көрө албастыктын айынан. Вахум я'рифуна аннаху расулуллах. Алар болбосо пайгамбар алейхиссалату вассаламды билген. Фал хасаду манаахум минал иман ва абқахум алал куфр. Мына ушул көрө албастыгы аларды имандан тосту, капырчылыкта калтырып койду. Вал хасаду хамала ибн Адам ала катли ахи. Бул көрө албастык ушундай оор экен, керек болсо адамды өлтүрүүдөн дагы баш тартпайт. Эң биринчи эле Адам алейхиссалам жаралганда эмне болду? Эки баласы бири-бирин өлтүрдү. Бир баласы экинчи баласын өлтүрдү. Бир тууганын өлтүрүп салды. Кобла залика ал-хасад хамала иблис ала ан ятакаббар ала Адам. Ага чейин иблистин да Аллах Тааланын наалатына калышына, каргышына, ачуусуна, каарына калышына эмне себеп болду? Иблистин ичи тарып көрө албастыгы, Адам алейхиссалам болгон көрө албастыгы болду. Фатарадаху Аллаху ва абада. Мына ошонун айынан Аллах Тааланын алдынан айдалды. Асмандан айдалды, бейиштен айдалды. Периштелердин арасынан айдалды. Кыямат кайымга чейин Аллахтын каргышында калды, түбөлүк тозокто калды. Эмне деген кордукта калды. Керек болсо Аллах Тааланга өчөшүп, сен кулдарыңды сага ибадат кылдырбайм деген чейин барды. Башы эмнеден башталды? Ичи тарлык, көрө албастык. Ошон үчүн туугандар өтө муну өзүбүздү дарылаш керек. Сен көзүңө илбеген адамдан бир жакшылык көрүп калсаң, кайдан тапты дебе? Кайдан буга пайда болду деп? Аллах берди. Бул адам буга татыктуу эмес эле го дебе? Ал Кудай Аллах Тааламдын бөлүп берген нерсесине каршы чыгуу. Мисалы, кээде бир адам бирөөлөргө бир нерсени бөлүштүрүп берсе, бир заводдун башчысы, анан карап, ай муну тиге жакшы бербей койду да десең, ал адамдын үстүнөн сүйлөп атасың да. Карап, элестеткиле, ошол нерсени Аллахка айтып атасың. Аллах билүүчү кимди кедей кылат, кимди бай кылат, кимге орто берет, кимге көп берет, кимден алат. Аллах данышман зат, билүүчү зат. Биз Аллах Тааламдын эмесине аралашпаш керек. Мына ушул көрө албастык ичи тарлык,
ошондой кадамга алып барат. Аллахтын ишине аралашуу. Эмнеге бул пайгамбар болду? Пайгамбар бизден болуш керек эле. Бул мындайга татыктуу эмес эле деп ар кандай жормолдор, ойлорго адам кирип ооруга чалдыгат, Кудай сактасын. Мына ушинтип ооруп жүргөн адамдар көп бүгүн. Көрө албастыктын айынан туугандардын арасында, бир туугандардын арасында бирин бири аңдышып көрө албайт. Ошонун артынан ушак кылат, жамандайт. Сөз менен болсо да өч алайынчы дейт. Ичиндеги жана оттун жалынын, көрө албастыктын немесин ушул жол менен болсо да жок кылам дейт. كذلك ينبغي للإنسان أن يعرض قوله على عمله ويكون حريصا على أن يصدق عمله قوله فلا يأمر الناس بالخير والبر وهو لا يعمل بما يأمرهم به. Ошондуктан адам уккан, билген нерселерин дагы, айткан нерселерин дагы амалына салып туруш керек. Мен ушуну жасап атамбы, кылып атамбы, ушу билген нерсем амал кылып атамбы деп. Ушунун үстүндө күрөш керек адам, аракеттин үстүндө дайыма. Куласаң кайра тур, чалынсаң кайра тур, жатып калба. Мен болбойт, чыкпайт, үйрөнө албайм, кыла албайм, жат деп кайра кара. Адамдарга жакшылыкка чакырып, өзүң кылбай койгондон улак кал дейт. Билип туруп аткарбай койгондон улак кал. Себеби бул эмне? Бул дагы экиюздүүлүктүн бутактарын өндүрөт адамда. Бир кылбай эле кой, эки кылбай эле кой, анан үч кылбайсың, анан төрт кылба, акырын ал көбөйөт. Акыры барып эч кандай амалдан насип калбай калат адамда. Муну Аллах Таалам жек көрөт. Ата мурунан нас билбир ва таңсауын анфусакум деп канча деген аяттарда келген. Өзүңөр адамдарга жакшылыкты буйруп, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы деген. Мына ушул нерседен корккон сахабалар. Уккан нерсебизге амал кылбай коюу, адамдар менен жүргөндөгү абалдай жалгыз калганда ошондой болбой калуу, ички дүйнөм менен сырткы дүйнөм тең келбей калуу, ошол нерсени экиюздүүлүк деп көрүшкөн. Жана хадисте бар го, мусулман адамдын экиюздүүлүгү сүйлөсө калп айтат, убадасы аткарбайт, аманат кылса кыянат, төртүнчү дагы кошулган. Эгерде талаш тартышып кетсе, ажылдап, ушундай адам тааныгыс абалда адамды ташажара, фажара деп коет да. Фужур деген адам талаш тартышып кетсе деле өтө бир зыянга алып баруучу кадамдар жасап салат. Тили менен мындай айтканда оозуна ак ит кирип көк ит чыгат деген сөз. Өзүнө ээ боло албай туура эмес кадамдар барат. Имандарынын алсырап калышына, имандарынан ажырап калышка, соопторун коротуп алышка, соопторун жок болуп кетишине ушулардан мына улуу сойлих адамдар коркушкан туугандар. Ушундай абалда жүргөн. Ошон эми булар ушинтип коркуп атса, жанагы автор бул сөздү эмнеге айтып атат? Бул дагы деле Ибн Кайым рахималла кайсыл бапта жүрөт? Жанагы Алланын ырайымына таянып алгандар, кечиримине таянып алгандар, жүрөгүм таза болду деп өзүнө өзү таң бергендер, эч кандай амалдан үлүшү жок, амалды жасабагандар, жакшылыктын жолундагы себептерди аткарбаган адамдарга жооп берип айтып келатат да. Сөздүн немесин жоготуп албаңыздар. Эгерде амалы жок эле ушундай болсо, анда сахабаларды таап берчи. Бир сахаба амалы жок эле Аллахтын кечиримине, ырайымына таяндым, мен жүрөгүм таза деп эле амалдан оолак болгонду. Андай болгон эмес деп атат да. Ушунчалык жакшы амалдарды кылса дагы алар абалдарына коркуп жашашкан. Үмүт менен коркуу менен жашашкан. Мына Умар ибн Хаттаб келип атат күндүр Хузайфа ибн Яманга. Хал саммани лака Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси сага мени эскерген жокпу, списокко жазган жокпу, мени да мунафыктардан деп. Хузайфа ибн Яман жооп берип атат. Жок, сен ал жерде жоксуң деген. Анан Умар ибн Хаттаб айткан Хузайфа ибн Яман. Ла
узакки ба'дака ахадан. Бүгүндөн баштап мен сенден башка эч кимге айтпайм, бул списокто айта бербейм деген да. Анан бул айтып атат Ибн Кайым. Менин шейхим айтты дейт ушул сөздү түшүндүрмө берип. Лейса мурадуху анни ла убриу гайрака минан нифак. Балил мурад, бул деген сөз мааниси эки жүздүүлүктөн сени саламатта калды деп мен айтпайм деген сөз эмес дейт. Бал мурад ла афтаху аля нафси хадал баб. Ушинтип мен айта бербейм дейт. Башка сахабаларга да сен эгер жок болуп калса, эки жүздүүлүктөрдүн катарында жоксуң деп айта бербейм дейт. Фа куллу ман саалани хал саммани лака Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам фа узаккихи. Бул дагы тазкия да, адамга эшик ачылып калат деген. Ар бири келип сураса, сен эки жүздүүлөр арасында жоксуң десең, ал бейгапар болуп кетүү жагы бар. Ушу менен мен тазкия кылып койбоймбу деп Хузайфа ибн Яман Умар радиаллаху анхудан кийин башка сахабаларга айткан эмес, сен списокто барсың же жоксуң деп. Андан кийин сөзүбүздүн аягыбызда ушу менен бүтүрөбүз. Эмкиде туугандар, ушул баптагы нечен деген коомдор, кандай деген пайгамбарлардын үммөттөрү ушу күнүнүн айынан кандай азаптарга чеккенин Ибн Кайым бир нече сүрөтүн эскерип, анан кийинки жаңы бабка түшөбүз. Ушу менен сөзүбүз бүтөт. Акыркы бөлүгүндө автор Ибн Кайым ушуну келтирген экен. Qultu wa qaribun min hada qawli Nabi sallallahu aleyhi ve sellem alladhi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min as-70,000 alladhina yadkhuluna al-janna bighayri hisab. Пайгамбар алейхиссалату вассалам күндөрдүн биринде ушул хадисти эскерген. Жанагы 70 миң адам сураксыз бейишке кирерин. Ушуну эскерип атканда сахабалардын арасынан бирөө туруп эмне деди? О Аллахтын элчиси, мен ошолордонмун деген. Сен ошолордонсуң деген. Анан экинчи адам турду дагы, менчи дегенди айтты да. Анан сабакака биха Укаша деген. Жаңы жогоруда айткан Укаша деген сахаба сенен озуп кетти деген. Эми бул жерден дейт автор түшүндүрүп атат. Валам юрид анна Укашата вахтаху ахакку бидалик мимман адаху мина сахаба. Бул деген сөздүн мааниси мындай эмес дейт. Ошол жердеги сахабалардан Укаша деген гана сахаба бейишке сураксыз 70 миң адамга кирет да, калган бердеги сахабалар бири да кирбейт. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам Укаша гана кирет деп айтты деген маани чыкпайт дейт. Валакин лау да'a лаху лaqam ахар ва ахар ванфатаха ал-баб. Эгерде пайгамбар алейхиссалату вассалам сен дагы, бул дагы деп айтып берсең, ар кими тура бермек, анда эшик ачылып бермек дейт. Ар бирөөнө. Ошон үчүн ушул сөз менен пайгамбар алейхиссалату вассалам токтотуп койду дейт бул иш. Аларга айтууну. Бул деген маани ал жердеги сахабалар Укаша гана сураксыз кирет деген маани чыкпайт дейт. Ва руббама қома ман лам ястахиқ ан якуна минхум фа кана лимсаку аула валлаху алам. Арасынан бирөө татыксыз адам туруп алса, пайгамбар алейхиссалату вассалам унчукпай калса, кандай абалда болмок? Ошон үчүн жанагы сөз менен пайгамбар алейхиссалату вассалам эшикти жапкан дейт бул. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам укпагандар болсо, хадисте айткан, менин үммөтүмөн ушу топ-топ болуп 70 миң адам сураксыз кирет деген. Жүздөрү айдын жүзүндөй болот деген. Эч кандай сурагы жок эле кирип кетишет. Аллахумма иджалху минхум деп ушинтип айтып, жана Укаша деген ансарлардан болгон сахаба туруп алып, о Аллахтын элчиси, дуа кылчы, мен ошолордон болоюн деген деп турган ушул мисалдап катыр келтирген. وليس المعنى أنه لن يكون من 70,000 إلا وكاشا بل سيكون منهم غيره أيضا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك لئلا يحملهم على الاتكال. Дагы экинчи маани чыгат экен. Бул ошол жердеги адамдар дагы угуп алса, мен дагы ошо 70 миңден экен, мен да силердин баарыңар десе, ошол жерде 100 адам болсо, бул адам ошол амалга, ошол күбөлүккө таянып алышка, бул деген кайдыгеликке боштукка алып барат дейт. Ошол нерсе болбосун деп дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам кабар берген эмес. Ау ихбира ман лейса ахлан ли хадил манзила.
же болбосо булдан эмессиңер деп койсо кандай болмок? Сен бул 70 миңден эмесмиң деп пайгамбар айтты. Кандай катуу тиймең ал адам. Фагылыка хадал баб ли ажли залик. Мына ушулдай себептерди эске алуу менен Укаша силерди озуп кетти деп туруп эшикти жаап койгон дейт. Бул окуяны эмнеге келтирип атат? Бул дагы жанагы немеге Худайфа ибн Яман менен Омар ибн Хаттабтын ортосундагы сөздүн артындагы. Жана ошондой эле мусулман адам ыйманына, жүрөгүнүн тазалыгына, Аллахтын кечиримине, ырайымына таянып алып, мусулман адам түбөл тозакта калбайт, мындай деп адам амалдан жеңил карап жүрө бербесин деген. Иншалла кийинки бөлүктө туугандар биз жаңы бапка түшөбүз, жаңы бөлүмгө. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك